Кыргызстанда өткөн сутка ичинде 47 киши коронавирус инфекциясын жеңди. Ал эми ооруну 44 адам жуктуруп алды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 25, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 9, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2 учур катталды. Ушуну менен коронавирус жуктургандардын жалпы саны 85.929 болду. Өткөн сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Оорудан көз жумгандардын саны жалпысынан 1458ге жеткен. Учурда ооруканаларда 409 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандырарлык, 275 орточо, 101 оор, 23 өтө оор абалда жатат. Ал эми амбулатордук дарыланууда 322 бейтап бар. Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу 1-май айылында 20-февраль күнү жол кырсыгынан 3 киши каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришкендей, 1-май айылында Вольф үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу унааны башкара албай жарга кулаган. Кырсыктан 50 жаштагы киши, 46 жаштагы аял жана 1 жашар наристе көз жумду. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрликтин куткаруучулары барып, каза болгон адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ички иштер министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болсо, 9227 адам жаракат алган. Тажикстан тарап 5 кыргыз жаранын кармап кетти. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдиришти. Маалыматка караганда 16 февраль күнү Тажикстандын коопсуздук кызматы мал базарга барган 5 кыргыз жаранын кармаган. Жергиликтүү тургундардын айтымында Баткендин жашоочулары Тажикстанга эмес, Лейлик районундагы мал базардан кайтып келе жатышкан. Алардын 3-өө Кадамжай районунун, 2-өө Баткен районунун тургундары. Айрым маалыматтарга караганда ага чейин Кыргызстандын УКМКсы Тажикстандын жарандарын кармаган. Эми кошуна өлкө кармалгандарды алмашууну сунуштоодо. Бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раим Матраимов 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу анын жактоочусу Мадина Ниязова билдирди. Матраимовдун баш коргоо чарасын 1-май райондук соту тандады. Эске салсак, Раим Матраимов 18 февраль күнү кайра кармалган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 48 сааттын ичинде анын баш коргоо чарасы каралмак. Биринчи жолу өткөн жылдын 20 октябрында Бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. 1-май райондук соту баш коргоо чарасын тандап, сыртка чыкпоо тууралуу тилкат алган болчу. Москва шаардык аскер соту Кыргызстандык 3-чү топтогу майып 32 жаштагы Талант Онуровду теракт даярдаган жана терроризмге үгүттөгөн деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары ага 4 жыл бою интернетте жана сайттарда ишмердүүлүк кылууга тыюу салынды. Прокуратуранын маалыматына караганда, Онуров 2019-жылы сентябрда Орусияга келген. Ал ушул эле жылы октябрь айында теракт жасоо максатында Москвада өзүнчө өнөктөштөрдү издеп жүргөн деген айып менен кармалган. Онуров тергөө абагында отурган учурунда күнөөсүн мойнуна алган Москва тергөө комитетинин өкүлү Юлия Иванова кабарлаган. Талант Онуров 1989 жылы 11 январда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында туулган. Үй бүлөдө 4 баланын улуусу. Ата-энесинин айтымында 1998 жылы менингит болуп ооруп, кулагы укпай калган. Президент Садыр Жапаров өстөздөгү жылдын 24-25 февралында мамлекет башчысы катары алгачкы чет элдик сапары менен Россия Федерациясына барат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшөкеев билдирди. Ал белгилегендей, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясы менен союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча тышкы саясатта алган жолу алакаларды мындан ары чыңдоого жана ар тараптуу кеңейтүүгө багытталат. Алдыдагы иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын бир катар актуалдуу маселелерин, ошондой эле стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүү жана өз ара натыйжалуу аракеттенүү жолдорун талкуулашат. Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов 21 февралда өлкөдөгү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен баарлашып, алар менен тыгыз кызматташууга даяр экенин айтты. Жолугушуунун негизги максаты экономиканы жандандырууда демилгелерди жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулоо болду. Жекшембидеги жолугушуу эркин микрофон форматында өттү. Анда ишкерлер идеяларын жана көйгөйлөрүн ортого салууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, Улукбек Марипов мындай жолугушуулар өкмөт менен
ишкер чөйрөнүн пикир алышуусун күчөтөрүн белгилеп, баарлашууну мындан ары дагы улантууну сунуштады. Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан билдирди. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. 2020 жылдын октябрь айына чейин аталган кызматты Аликбек Жекшенкулов аркалап келген. Бирок мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип жатып, аны дагы элчиликтен бошоткон. Ал эми Гүлнара Клара Самат Атамекен партиясынан депутат болуп турганы менен 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын катарында катышкан. Өкмөт премьер-министр Улукбек Мариповдун жана вице-премьерлердин жарандарды кабыл алуу графигин бекитти. Аталган буйрукта апрель айынын ортосуна чейинки график аныкталган. Аткаруу бийлигинин башчыларына кирүү үчүн өкмөттүн коомдук кабылдамасына кайрылыш керек. Ал өкмөт үйүнүн батыш тарабында жайгашкан. Маалымат алуу үчүн телефондор 0312 62 53 85 62 50 20. Ал эми график төмөндөгүчө. Премьер-министр Улукбек Марипов жарандарды 9-нан 23 мартта жана 6 апрелге чейин Биринчи вице-премьер Артем Новиков 3-17-31 мартта жана 14 апрелде кабыл алат. Вице-премьер рангындагы экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков 4-18 мартта жана 1-15 апрелде маселе менен келгендерди кабыл алат. Кайрылууну каалагандар өкмөттүн аппараттын жетекчиси Жеңиш Асанкуловдун 2-16 марттагы жана 6 апрелдеги кабылдамасында да жазылса болот. Өкмөттүн жетекчилери жарандарды аталган күндөрү саат 17:00дөн 19:00 чейин министрлер кабинетинин имаратынын биринчи кабатындагы номер 24 кабинетте кабыл алат. Документте муктаждык жаралса, министрлерден чакырылары айтылган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди шайлоодо саясий партиялар жана талапкерлер арасында алгач ире теледебаттар өткөрүлөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова БШКнын жыйынында кабарлады. Анын айтымында дебаттар талапкерлер тууралуу кеңири маалымат берген үгүт иштеринин бир түрү болгонун далилдеди. Азыркы тапта дебаттар ар кандай темада өтөрү жана бирдиктүү коюла турган талаптар мазмуну талкууланып жатат. Ошондой эле жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда үгүт материалдардын майыптыгы бар адамдарга ыңгайлаштырып чыгаруу талабы коюлууда. Маселен, чыккан материалдардын 1% Braille шрифти менен басылып, көзү начар көргөндөргө аудио форматта, кулагы начар уккандарга видео роликтерге сурдо котормочу берилиши керек. Бул ирет үгүт насаат учурунда көчөдө, спорттук аянттарда элди чогултууга тыюу салынат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында билим алгандардын 29%га жакыны чет элдик студенттер. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдирди. Билдирүүгө ылайык республика аймагындагы жогорку окуу жайларда 2020-2021 окуу жылында 63 миңден ашуун чет элдик студент билим алууда. Алардын 69%ы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген республикалардан келгендер. Акыркы 5 жылда КМШ өлкөлөрүнөн Кыргызстанга билим алууга жол тарткандардын агымы 5,4%га жогорулаган. Андан сырткары 2016 жылдан бери КМШга кирбеген республикалардын жаштары 6 миңден 19 миңге чейин көбөйгөн. Анын ичинде индиялык студенттердин саны 10%га төмөндөсө, пакистандыктар 6%дан 31%га чейин көбөйгөн. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality Index'ин 22 февралга карата эсебинде Кыргызстандын Ордо шаары Бишкек 20-сапта орун алды. Абадагы кир микрозаттардын көрсөткүчү 124 деп эсептелип, өзгөчө ден соолугу сезимтал адамдар үчүн кооптуу деп белгиленүүдө. Экологиялык көйгөйлөрдү чечүү институту аттуу коомдук фонд Бишкектин сыртындагы айрым жаңы конуштарга да абанын сапатын текшерген жабдууларды койгон. Анын жыйынтыгы саат сайын жаңырып турат. Ага чейин АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Борбор калаанын айрым жерлерине абанын сапатын текшерген жабдууларды орноткон эле. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 20 февралда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб менен жыйын өткөрүп, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды кылдат көзөмөлгө алуу боюнча бир нече тапшырмаларды берди. Ал дарыканаларда керектүү дары-дармектердин баасын каттуу көзөмөлдөп, аймактарды зарыл болгон дарылар менен камсыздоо керектигин белгиледи. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине бир жуманын ичинде чукул план иштеп чыгып, бир нече күндүн ичинде дарылардын жетишсиздиги, ооруканадагы орундарды даярдоо жана кошумча медициналык кызматкерлерди жумушка тартуу зарылдыгы айтылды. Ооруканаларда планга ылайык дагы 3,5 миң кошумча керебет коюлуп, 500 реанимациялык орун даярдоо каралууда.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Россияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктарды эмдөөдөн өткөрүүнү сурап, россиялык кесиптештерине кайрылды. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматынан билдиришти. Министр 20 февралда Москва шаарында Роспотребнадзордун жетекчиси менен жолуккан. Кыргыз тарап россиялык вакцинаны алууга көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылды. Ошондой эле Россияда иштеп жүргөн Кыргызстан жарандарын COVID-19 каршы эмдөөдөн жапырт өткөрүүнү суранды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле министр Россия тарап менен COVID-19 жана иммундук ферменттик анализ жүргүзүү үчүн 100 000 ПЦР тест алууну макулдашты. Өзбекстандагы коронавируска каршы күрөштүн алкагында ар бир эмдөө борборунда күн сайын 70 адам эмделип турат. Бул тууралуу вируска каршы күрөшүү штабынын мүчөсү Нурмат Отабеков билдирди. Эмдөө алган адам алгач дарыгердин көзөмөлүндө жарым саат отуруп, андан соң аны 3 күн бою медициналык кызматкерлер байкоого алып, үйүнө улам барып турушат. Өзбекстанда коронавируска каршы эмдөө үчүн 3138 борбор ачылып, 862 мобилдик топ түзүлгөн. Ар бир топтун курамында бирден үй бүлөлүк дарыгер, бир эмдөөчү медик жана бир медайым тартылган. Расмий маалыматтар боюнча Өзбекстанда эмдөөгө алынышы керек болгон 4 112 668 киши катталган. Коронавируска каршы эмдөө Өзбекстанда 2021 жылдын март айында башталат. Расмий маалыматтар боюнча Өзбекстанда 79 632 адамга коронавирус чугуп, 622 өлүм катталган.